Ош технологиялык университетинин жетекчилиги тарабынан келип түшкөн сунуш боюнча бүгүнкү күндө ошо аталган университеттин студенттерине практикалык сабак өтүп берүүнү уюштурган элек. Мына бүгүн келип ошо практикалык сабак уюштурулуп атат. Негизинен бул иш-чаранын максаты студенттерди теоретикалык жактан эле эмес, практикалык жактан дагы даярдоо, алардын билимин практикалык жактан арттыруу. Негизинен бүгүнкү күндө кадр маселесин даярдоо эң актуалдуу маселелердин бири. Себебинде студент сабакты бүтүп баргандан кийин эле ал жумушка киргенде бир базовый знание болуш керек да. Себеби бул ишти алып кетүү дагы чоң милдет. Өзгөчө бүгүнкү күндө банк системасында кадрларды даярдоо талабы күчтүү. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына технологиялык өзгөрүү тездик менен өсүп баратат. Ошонун алкагында банктарда да бүгүнкү күндө көптөгөн технологиялык өзгөрүүлөр жасалып, бул жерде банктык операциялардын түрлөрү көбөйүп атат. Ошого жараша банктын сотрудниктеринин дагы жоопкерчилиги бир аз жогорулап баратат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Ош технологиялык университет тарабынан бул келип түшкөн сунуш, ошондой эле банк тарабынан колдоо көрсөтүлүп уюштурулган иш-чаранын мааниси жогору жана терең деп эсептейм. Бүгүнкү күндө Ош технологиялык университети аябай жакшы бир жашаганды баштап отурушат. Бул деген кадр даярдоодо студенттерди теорияны эле окутуп эле ошол жерден эле аудиториядан бүтүрө бербестен, мына бизге окшогон банктар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ушул жумуш болуп аткан жерлерде келип, кандай жумуш аткарылып атат, кандай ишти алып кетиш керек, бул ушундай максаттарда ушундай уюштуруп атышат. Практикалык окууларды мына бизден РСК банктан келип өтүп сабак алып кетишти, мисалы үчүн бүгүнкү күндө. Бул аябай жакшы жашаган деп эсептейм. Келечек бул жаштардыкы, келечек бул студенттердики, эртеңки биздин кесиптештер бул деген азыркы студенттер. Ушуларга биз жакшы көңүлдү буруп, ушундай иш болуп аткан жерде практикалык сабактарды өтүп, жакындан көрсөтүп даярдасак, бир келечекке үмүтүбүз зор деп эсептейм.